Ниет деген бул араб тилинен оодарганда ал-косту же ал-косту ал-муктарину бил-фи'л дейт. Адамдын кыймыл аракет менен байланышкан максаты дейт да. Адам бир нерсени максат кылат көкүрөгүндө. Ошол кыймыл аракет менен байланыш болуш керек дейт да. Ошол нерсени кылаарда же кылып жатканда ошол нерсеси чогуу болуш керек дейт да. Түшүндүңүзбү? Кээ бир алымдар ирадатул калби амалан тaqarruban ila деген. Пенде баласы бир ишти кылаарда жүрөгү менен Аллага жакындашуу үчүн кылган болсо ошону ниет деп коет дейт да. Андан дагы тагыраак кете турган болсок, адам баласынын Кудай Таала эмне берген? Тандоо берген. Тандоонун ичине кире турган болсок, бир нерсени кылам дейт, же кылбайм дейт. Ушундайбы? Кылам же кылбайм. Кылбайм дегенде күнөө кылбайм, мисал үчүн. Же жакшы ишти кылам дейт. Ушундайбы? Эми жакшы ишти кылам дегенге анализ жасап туруп ниетти чыгаралы да. Турат дагы ортодо сен турасың, бул жакта жакшы иш, бул жакта жаман иш турат. Жаман иш жака сен эмне тандоо жүргүздүң. Алла сага тандоо берди. Жакшы иш жака кечиресиздер. Жакшы иш тандадымбы? Тандадым. Алла мага берди беле тандоо? Тандадым. Эми жакшы ишти тандагандан кийин мен ошол ишти кылганга чейин ошол жакшы ишке көкүрөгүмөн, жүрөгүмөн басымдуулук кылам да. Кылам 10%, кылам 20%, кылам 30%, кылам 40%, кылам 50%, 60%, 70, 80, 90, 100 болуп мына эме кылайын дегенде ниет пайда болот дейт да. Анан дароо жакшы ишке өтүп кетесиң да. Намазга мисал келтирели. Намаз окусамбы же уктасамбы деп атасың. Намаз окуйм деп тандадың да. Эми ошол тандагандан кийин ошого басымдуулук кылышың керек көкүрөгүң менен. 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 болуп бышкандан кийин сен ошол нерсеге чыгын деген. Барып дарат алдың, Аллах ыраазылык үчүн деп намаз окудуң. Ошол барып дарат алып, Алла үчүн намаз окуунун алдындагы болгон 100% сенин максат кылган чечимиң эмне деп коет экен? Ниет деп коет экен. Ошон үчүн ниет үчүн сооп берилет, ошон үчүн ниет үчүн күнөө берилет деген сөз. Ага чейинки сенин жанагы пайыздарың үчүн, ага чейинки сенин жөнүнө тандап койгонуң үчүн күнөө же сооп жок деп айтылат. Бул боюнча да кийинчерээк хадис келет, анда тагыраак дагы баяндап беребиз. Демек, ошол ниетиң кыймыл аракет менен байланышкан болуш керек болот экен. Ушундайбы? Болду. Эми ниетке келип кала турган болсок, Ханафи мазхабка биздин фыкка түшө турган болсок, ниет экиге бөлүнөт. Канчага бөлүнөт экен? Экиге. Эгер ибадатка сала турган болсок, сыйынууга маселесине. Аллах Таала бир максат кылып койгон, бир формасын чийип берип койгон, ушундай гана этибар менен, ушундай гана сөлөкөт менен, ушундай гана сүрөт менен силер мага сыйынып ибадат кылып, мага жалынасыңар деген Аллахтын ибадаты бар. Экинчиси андай шарт кылбаган ибадат бар да. Эркин таштап койгон. Жеңил сөз менен айтканда. Мына ушундай гана этибар менен ибадат кыласыңар деген ибада максуда деп коет, бул намаз. Намаздын өзүнүн түрү бар. Ошундай учурда гана намаз окуйбуз. Багымдатты гана. Шамды шамда гана. 2 рекет гана, 4 рекет гана. Орозо Рамазанда гана. Күн баткандан чыкканга зекет бир жылда бир гана. 40 койдон баланча, мындан түкүнчө, көрдүңөрбү? Ажылык учурунда гана, мынча күн гана деген. Ушул Алла белгилеп койгон, максат кылып койгон, образ бир өзүнчө сөлөкөткө таштап бекитип койгон ибадатка ниет парз дейт да. Ниет эмне экен? Парз, милдет. Ниет кылбасаң, ал ибадаттын кабыл болбойт да. Экинчиси, андай кылып Аллах Таала белгилеген эмес. Мисал үчүн, намаз окуш үчүн денең таза болуш керек. Намаз окуш үчүн намаз окуп турган жериң таза болуш керек. Дарат алышың керек, гусул алышың керек деген бар да, мисал үчүн. Туурабы? Ошондой. Бул нерсеге ниет кылыш парз, милдеттүү эмес дейт. Кийим тазалап атып, Алла үчүн деп ниет кылып, дарат алып атасың, Алла үчүн деп ниет кылып, милдеттүү эмес дейт. Бирок кылып койсоң, жакшыраак болот дейт, соо күчтүү болот дейт. Түшүнүктүү болдубу? Имам Шафи экөөндө тең милдет дейт да. Даратта дагы ниет, милдет парз, кандай эле намазда парз болгондой дейт. Мен муну эмнеге айтып берип атам? Анткени Имам Шафи ушул хадисти алып келеткен да. Иннамал а'малу бинният айтпады дейт да. Бардык
иш аракеттер ниеттерге гана жараша болот дебедиби дейт. Демек ниет сөзсүз болуш керек дейт да. Ханафи мазхабы кандай түшүнөт? Айтат, бул хадисте бардыгы ниетке жараша гана болот дегенди бул ибадатка тиешелүү милдет. Ал эми дааратка шарт, намаздын шарттарына тиешелүү келген ибадаттарда анын толук болуп сооп жазылыш үчүн гана милдет кылынат дейт. Акыретте сооп алгың келсе дейт. Сенин ошол даараттың толук болуп сулуу болуш үчүн акыретке барганда сооп табыш үчүн ниет шарт кылынат дейт. Бирок бул жашоодо аны айткан жери жок бул хадис дейт. Анткени биз Курандан алабыз. Алла Таала Куранда даараттын аяттарын айтканда аяка ниетти милдет кылган эмес деп. Демек ушинтип айтып кетсек туурараак болот. Анан ниеттин орду каякта болот? Жүрөктө болот. Жүрөк менен эмне кылыш керек болот? Ниет кылыш керек болуп калат бизде. Ошон үчүн алымдар айтат, салахил калби би салахил амал дейт. Сенин жүрөгүңдү таза кылгың келеби? Анда сен кылып аткан иш аракетиңди, амалдарың таза кыл дейт да. Ва салахил амали би салахил ния дейт. Ал эми сенин амал кылып аткан ишиң таза болот дейт. Качан сенин ниетиң таза болсо дейт да. Түшүнүктүү болдубу? Ниетиң таза болсо дейт. А ниет таза болуш үчүн Аллахтын гана ыраазычылыгы үчүн болуш керек дейт. Кээ бир алымдар ниеттин орду каяк дедик? Жүрөк дебедикпи? Ошол жүрөктүн ичинде карап көргөндө ниетке байланыштуу 3 шарт бар дейт да. Канча шарт бар экен? 3 шарт бар. Биринчиси ыйман дейт. Сенин ниетиң пайда бербейт качан сенде ыйман болбосо. Бир капыр келди, бардык байлыгын таратып садака кылып атат, мечит салып атат, кедейлерге жардам берип атат, Алла үчүн деп. Бирок капыр, ыйманы жок. Анын ниети пайда берет бекен? Бербейт. Демек жүрөктөгү ниет пайда бериш үчүн 3 шарттын бирөөсү эмне экен? Ыйман дейт. Түшүндү болдубу? Экинчиси ихлас дейт. Ошол сенин ниетиң пайда бериш үчүн мусулман болдуңбу? Экинчи ихлас керек дейт. Ихлас деген чын жүрөктөн көкүрөктөгү бардык жаман жуман нерселердин баарын таштап, сапырып алып салып, бир гана Алла үчүн деген нерсе калыш керек дейт да. Ал ихластын ичинде сага мындайча айтканда жолдоо болуп аткан эки нерсе бар дейт. Биринчиси рия, экинчиси ширк дейт. Рия деген кандай? Эл көрсүн, кожо көрсүн да. Эгерде сен, мисалы үчүн бирөө атасы баласына айтты, намаз окуп алам деди. Баласы намаз окуду. Бирок ким үчүн окуп атат? Атам ушпасын деп. Бул эмне болду? Рия, атам көрсүн болду. Кожо көрсүн болду. Биз сыртынан карап намазы жарады деп айтабыз. Бирок сообу жок болуп калат дейт. Эмнеси жок болуп калат экен? Сооп жок болуп калат дейт. Ал эми экинчиси ширк кандай? Аллага жана башка Алла менен тең болгон Алла сактасын бир затка дагы ибадат кылып атам деген нерсе болсо, анда мунуку соо эмес, түпкү тамырдан кылган иши өзү жокко чыгат да. Демек ушулардын баарын алып салыш үчүн ихлас керек дейт экинчи шарт.